Салык боюнча мен сторизлериме мындай терс пикир калтырдым эле болуп аткан окуя боюнча. Жанагы базарларда, Орто Сай базарында да болуп атты азыр. Мадина, Дордой, кече Кара Суу базарында болду. ККМге каршы. ККМге каршы аргументтерин айтып бере турган болсок, бюрократия аябай көп экен дейт. Аргументтерин, ошолордун айтып аткан аргументтерин суукта тоңуп шишип кичинекей бир нерсе таап атат. Экинчи аргумент айтып атат. Үчүнчү аргумент айтып атат, биз деген кыйналып кысталып атабыз, анан ошол эки ККМге кеткен акчаны биз болсо тиги товардын үстүнө кошуп койсок, анда товарлар да кымбаттайт деп. Анан албетте кошуп сен кимсиң, бийликке кошумат кылып атасың деп дагы айтып жатышат. Эми толгон токой нерсенин баарын айтып атат да. Туугандар, эгерде биз салык төлөбөсөк, анда биз мамлекеттен мындай жакшы жашоо, жакшы акыйкаттуу жашоо талап кылып кереги жок. Ошол салыктар төгүлсө, жакшы төгүлсө, өз учурунда ар бир адам салыгын жакшы кылып төгүп турса, мындай жашырбай этпей төгүп турса, ошондо мамлекет оңолот. Ошондо бизде моралдык укук да пайда болот. Өлкөдөн сураганга, талап кылганга бийликтен таза иште биз деген монча пайыз салык төлөп атпайбызбы, эч кимди жашырбай деп. Салыкты жашырган бул жанагы коррупционердей эле уурдаганга барабар да. Биз мисалы уурдап жатабыз да. Салыкты төлөгөндө мисалы могул силер айтып атпайсыздарбы, эми ар бир нерсе үчүн салык төлөп отурасыңарбы депчи. Туугандар, мисалы ошол эле чет өлкөгө барсаңыздар, жана парковкада турган автоматтар, парковка автоматтар, ал жерде адам деле калбаган парковка автоматтар ар бир 20 сомдук көлөм үчүн, 30-50 сомдук көлөм үчүн ККМ акча, ККМ квитанция кылып чыгарып берип турат. Могул мисалы KFCге барыңар жеп атпайсызбы, гамбургер. Бир гамбургер эмес, бир картошка сатып алсаңар, ККМ акча чыгып берет. Биз салык төлөгөнүбүз эмне? Мисалы, салык мен орто эсеп менен эсептеп келгенде бир 32-34% тегереги жалпы адамдардын мындай салыгын эсептеп келгендечи. Өнкөн өлкөлөрдө салык 40-50, айрым учурда 54-60%ке жеткен учурлар бар. Өнкөн өлкөлөрдө. Ошол үчүн ал өлкө бай өлкө. Ошол үчүн ал өлкөдө биз суктанган жакшы жолдор. Ошол үчүн ал жерде жакшы жашоо, коопсуздук жашоосу. Биздин мисалы мына жаңы коңуштарда жолдорубуз жок, ылай баткак деп эле кыйкырып өкүрүп бийликти сындап өкүрүп бакырып жатпайсызбы, туурабы? Мына ошол экелерге эгерде салык жакшы төлөнбөсө каяктагы акча? Салык реформасы азыр жүрүп келатат. Бул үчүн мисалы бийликке жакшы рахмат кылым келет да. Силер кошомат кылып атат деп айтасыңар да. Туугандар, кайсы бийлигиңер келбесин, ошол эле маселеге келип такалат. Кайсы бийлик келбесин. Мына 3 жолу революция болду, 3 жолу бийлик алмашты. Кантип силер ошол экеге дагы эле жете элексиңер? Кайсы алтын баштуу бийлик келсе деле ошол экеге келип такалат. Бул деген мыйзам ченемдүү көрүнүш да, туугандар. Мыйзам ченемдүү көрүнүш. Эми азыр базарда албетте алар төлөбөйм дегени ошол эке жашырам деп аракет кылып атат да. Туугандар, молеки новостройкадан жаңы тамдар салып атышпайбы? Жана азыр көп чоң жаңы тамдарды салып, курулуш компаниялары аябай көп болупчу. Ошонун эң негизги сатып алуучулары эки катмардагы эле адамдар. Бирөө мигранттар, тегил жакта иштеп, акча таап, анан бери салышат. Экинчиси, туугандар, булар ошол эки Дордой, Кара Суу, Орто Сай, Мадина базарында иштегендер. Ошол экелер сатып алышат. Аларга силер кошулбашыңыздар керек. Кошулуп алуу, анан тиги мынакей туура кылып атат, анан тигинтип атат, анан минтип атат депчи. Бул таптакыр туура эмес кадам. Андай таптакыр болбошу керек. Эми биз ушинтип эле бир багы жакшы бир нерсе болуп оңололу деп келатсак эле ушинте беребизби? Бирдеке айтса, силер айтасыңар, бул деген кошомат кылып атат депчи. Эми жакшыны жакшы деп айтыш керек да, антпесек болбойт да.
Бул деген салык деген жөнөкөй эле нерсе, жанагы 30-40% ордунда болуп атпайбы? Силер мисалы 100 сом тапсаңар, ошерекинин 30-40 сомун силер ошереки жакшы жол салып берген үчүн ошерекиге берип атам. Балдарыма коопсуздук болуш үчүн ошерекиге берип атам. Ошол эле жанагы биз соттордон адилеттүүлүктү талап кылып атпайбызбы? Алардын айлык акысы көбүрөөк болуш керекпи? Ошерекиге берип атам деш керек да. Ошол эле мисалы майчилерди биз сөгүп атпайбызбы? Ийиттер, куштар, тигилерди. Ошо майчилердин акчасы, тапкан акчасы көбүрөөк болуп, ошереки бизден улам пара үмүт этпей калса экен, акыйкат болуп калса экен деген. Ошол үчүн да. Так ошол үчүн да. Анан ошереки базарда ошереки салыгын жашырган адамдарга кошулуп алып, силер дагы үндөп, коштоп анан бул бийликти сөгүп атасыздар да. Бул бийликти сөгүп аткандар ар бир бийлик. Мен тиги мисалы баардык президенттерден эң мындай өтө күчү жок, алсыз президент Сооронбай Шарипович ошонун командасы болгон деп эсептейм да. Бирок мен ошол Сооронбай Шарипович дагы аяккы мөөнөтүнө чейин иштеп кетсе экен, бизде революция болбосо экен, көңтөрүш болбосо экен деп айтып келгем да. Бизде качан өнүгүү болот? Бизде стабилдүүлүк болгондо өнүгүү болот. Стабилдүү болгондо бардыгы бир эрежелерге түшүнүктүү болуп, ар бири түшүнүп, 100 сом тапсам анын 30-40 сомун мен салыкка төлөшүм керек деген эрежелер түзүлгөндө, ошонун ичинде анан ошондо гана бизде мындай өнүгүү болот. Ошондо биз жакшы жайбыракат жашап калабыз баарыбызчы. Ошондо акыйкаттуулук, адилеттүүлүк пайда болот. Ошондо жанагы мисалы мына тиги бала бакчаларда балабызга акча бербей тамак бербей атат деп ошол ызы чуу салып атпайсызбы? Ошерекил маселе чечилет. Ошондо новостройкада чылада балдарыбыз тебелеп тепсеп ошереки ылайда жүрөт деп бийлик акмак эле бийлик деп атпайсызбы? Ошол маселе чечилет. Ошол туруктуулук болгондо кичине мындай өнүгүү болот. Мына биз Казакстан, Өзбекстанга барганда биз баарыбыз суктанып атпайбызбы? Казактар, өзбектер 20-30-40 жылга алдыга кетип калган турбайбы депчи. Себеби бир эле туруктуулук да, себеби бир эле туруктуулук. Мыйзамга баш ийишет, анан ошереки туруктуулук болуп келатат да. Анан биз болсо туруп алып, багы биз баарыбыз колдоп келип, шагыратып колдоп келип, шайлаган ушул бийликти. Анан ошол бийлик, мына элдик бийлик деген, ошол элдик бийлик ошону киргизип атат да, айластан киргизип атат да. Ошондой болуш керек, адилеттүү болуш керек, салыктарды жашырбаш керек. Ошондо биз адилеттүү кылып, элге жакшы жашоо кылып беребиз деп атат да ошол. Анан туруп алып бийлик деп мынакей жакшы киши деп шайлап коебуз, анан алар болсо багы реформа кылабыз десе кайра сөгүп кыйкырып өкүрүп жатып калабыз да. Эми базарда ошереки салык жашыруучуларга силер кошулуп алып, ошерекини үндөп атасыңар да. Анын көбүчү туугандар жанагы бийликтен кур калган адамдар, алар эмне кылат? Алардын көздөгөнү бир эле, бул бийликти тоңкортуп салып эле, ушинтип эле элдер нааразы болсо экен, анан кайра биз бийликке келсек экен деп элечи, болду. Алар келгенде кыйра түйбөйт, алар келгенде жырга түйбөйт. Ушул эле болот. Ушундай эле болот, таккан ошондой болот. Андан жаман болот. Себеп дегенде биз ар бир көңтөрүш болгон сайын, ар бир тоңкоруш болгон сайын, ар бир митинг болуп жанагындай ызы чуу болгон сайын кайра артка кетип атабыз да. Ошону мындай карапайым эл, менин катталуучуларым силер түшүнүп, андан ары тегерек дегендерге жеткирсеңер ошерекинде. Ошол базарда жана норка шуба кийип алып туруп, анан мен ККМге төлөбөйм, мага патент эле кайтарып койгула, эчтекесин өзгөрүүсүз эле кылтырып койгула, ушул бойдон эле деп аткандарга силер кошулбагылачы, айланайындар. Көрүп атпайсыздарбы, мынакей ошереки социалдык тармактарда карасаңар, ошол жерде норка шуба кийип алып, норка шуба ким киет, Норка шуба ким киет, норка шуба? Ошол шубанын баасы эле бер жагы эле $2000, $2,500. Ошерек менен чыгып алып, ККМ кереги жок, мага патент эле коюп кой деп атат. Патентти ал оңой эле нерсе да, мисалы, баягы тиги 20.000 сомго патент сатып алып, өзү болсо мисалы 5 миллион табат да. 5 миллион сомдон мисалы 20.000 сом төлөйт. Эми бул багы мен образдуу айтып атам да, мисалычы. Же болбосо мисалы 500 сом, 100 сом тапса, мен ошондон 2 эле сомун төлөйм, мага 30% дегенде угузба деп атат да. Кеп ошондо болот да, туугандар. Биз салык ар бир өлкөдө кыйын. Чынында эле бергиз келбейт. Эми 100 сом тапсаң, анын 30-40 сомун бериш мисалы кыйын эле да ар бир адамга. Бирок аны жакшы жашоону кааласак, мындай бир жакшы бир өнүгүүнү кааласак, анда төлөшүбүз керек да.
Бул мамлекет деген баарыбыздын бир үйүбүз да, туугандар. Ошол үйүбүзгө кичине каржылап аракет кылышыбыз керек да. Же ошол жерге үйүбүздү чочкогана кылып алып эле жашай беребизби? Ар ким эмнени уурдаса ошондой уурдасын депчи. Анан эгерде биз төлөбөсөк, анан кантип анан тиги талап кылабыз, кайсы бетибиз менен бийликтен талап кылабыз, сен уурдаба, сен жебе, анан сен мындай бол, тигиндей бол деп өзүбүз ит болуп атсак. Ошол бийлик айтып атат, сен жашооңду жакшы кылайынбы, салык төлө. Мен айлыгымды жакшыраак, мен уурдабайынбы, мен уурдабасымды каалап атасыңбы, анда салык төлө деп атат да. Мен сен бизнес кылып көп акча тап, мен кызмат табыш керек, айлыгыма иштейин, бирок мен айлыгымды көтөрүп бер, мен жакшы иштейин, таза иштейин деп атат да. Анын айлыгын көтөрбөсөк, анан уурдап атпайбы, кеп болуп ушинтип эле момтип тегеренип атпайбызбы? Эми ошол эрекелерге биз кошулуп алып туура деп атабыз да. Бул бийликти жакшы көргөнүбүз бар, жаман көргөнүбүз бар. Анан бирок ал жеке өзүбүздүн мамилебизди, жеке өзүбүздүн мамилебизди жалпы кызыкчылыктарга артпашыбыз керек да, туугандар. Ошондуктан менин катталуучуларым, мен силерди билем, акыл эстүү катталуучуларым бар деп. Ошо тегерек четиңерге да ошол эркин түшүндүрүп айткыла да. ККМ болуш керек. ККМ деген бул деген ар бир өнүккөн жакшы бай өлкөлөрдүн бирден бир шарты бул. ККМ деген ошо бирден бир шарты. Бардыгы бирдей жалпы салык төлөшү керек. Кара суу базары, Дордой базары, берки базарларды жөнүнө койгула деген болбойт андай. Баары бирдей салык төлөш керек. Баарыбыз мекенибизди сүйөбүз, патриоттуулук ошондон башталат. Патриоттуулук деген жөн эле кыйкырып берген эмес. Мен патриотмун, жүрүм. Патриоттуулук ошол эки салыктан салык төлөп ушу өлкөмө каралашайын дегенден, ошол да патриоттуулук ошол. Эми бир биз стабилдүү өлкөдө жашайбызбы же ушинтип эле кыйкырын эле өкүрүн эле биринин аркасынан бирин кете беребизби? Туугандар, ойлонолук. Жакындарга, досторуңарга, тегерек четиңерге да ошол эркин түшүндүрүп айткыла. Кандай бийлик келбесин, салык 30-40%га чейин болот, ансы болбогу койт. Кандай бийлик келбесин, эгер өнүгүүнү кааласак, ККМ болуш керек, туугандар. Бул шарт.